Арыбаңыздар, бүгүн 26-июнь. Ошол эле Чолпон атанын үстүндө отурабыз. Могу жерде мына ташты көрдүңүздөр. Могу керемет ташты көрдүңүздөр. Ушул жерде дагы бир өтө ыйык таштар бар экен. Ушул жөнүндө Чолпонбек байке кененирээк айтып берсеңиз. Арбаңыздар, бул жерди келген себебim 8 жыл 7 жыл болуп калды го. Тешик таштап коюшат экен. Тиги ташта астында тешиги бар. Ошол жака балдар келип төшөк салып жатышчу экен ушундай. Анан бир келдим, ушул жакка келдим. Байке ушул жака барсаңыз деп эле туруп калгандан келдим. Келгенден баштап анан көрдүм тиги ташты. Тиги ташты карасаңар жылаандын башы да. Анан капталдан карасаңар көчөкүдөй эле тиги машина таш. Машина эле өзү. Бул эмнени билдирет? Тегеректи эле карасаңар бул жерде мындай таш болушу мүмкүн эмес да. Тоонун башынан тагланып келди дейин десем. Бул явно эле асмандан машина деген бул корабль деп түшүнсөк болот. Корабль болуп эле келген. Ал дагы тешип турган бул кабинасы. Ошонун ичине ушул жан аламдагы биздин жандар ушу менен келишкен дагы анан жерге келип кызматтарын кылышкан. Анан бул таштын эң 4 миссиясы. Мына бүгүн адам баласы ислам диндегилер Меккеге барышат. Ажылыкка барганга парз деп. Негизи адам баласы бир эле ислам дининен турбайт да. 3 дин. Адамзаттын баары. Ошол 3 диндегилердин баары тең ажылыкка келе турган жери ушул жер. Анткени мына буну карасаңар, бул ташта. Азыр. Көкөр таш. Көкөр. Бул жерде карасаңар, илбирис чалкасынан жатат. Тиги аламды карап, үстүнкү аламды карап. Ошол жактан аламдан ырыскы алып, көкөргө аламдан тиленип, ырыскы алып, анан ушул жерден кайра адамды келген адамзатка бере турган жер да. Чечмеги ушундай. Эмне үчүн илбирис? Илбирис бул кашачы деп коет, мышык. Жалын нарында ала мышык деген тоо бар. Ошол сөздү чечмелесең, Алла, Кудай. Мышык кебетесиндегиси деген сөз да, бир убактарда. Анан ошол мышык дегенде эле артынан окусаңар, кызым деген сөз чыгат. Анан Алла деген бул Кудайдын энелик кебетесиндегиси да. Анан бул жерде ошол Алла адамды жаратып атканда 4 метка коет. Ар бир адамга тиешелүү. Жанагы милициядагы отпечатки пальца деп коет. Бул көздүн зрачкасы деп коет. Адамдын жыты бар. Анан үнү бар. Şu 4 нерсе ар бир адамда бар. Бири-бирине окшошпойт. Бул мына айтканда Кудайдын ар бир адамды өзүнчө жараткандагысы белгиси. Кудайдын кудуретин билдирет да. Эмне деген миллиардтан адамдарды бири-бирине окшоштурбой жасаганын белгиси. Анан илбай адам ушул жерге келгенде биринчи көзүнүн зрачкасын алат, келатканда эле. Анан колуңду ташка койгондо, таш коюп атпайсың? Отпечаткин алат. Этиги кулак таштап коет. А жерге барып тиленип атканда үнүңдүн алат. Анан аркы башы мурун, ар жагы мурун бар. А жерге барганда жытың кылат. Анан баягы эме менен саштырат. Сени адам Кудай жаратканда кандай эле, бүгүн кандай болуп калды? Экөөнү саштырып көрөт да. Эгерде адам эчтекесин өзгөртпөй, ошол ойдон болгон жүргөн болсо, жакшы деген баалап. Анткени Кудайдын берген рызкысына топук кылып жүргөн турбайбы? Анткени Кудайдын сөзү бар. Мен кимди жакшы көрөм дейт. Мен берген рызкыга топук кылган адамды дейт. Мына ошол сөздү ала келгенде мына ушул жерден рызкы адамга берилген. Мына 4 нерсени берип туруп анан кое берген да, эркиндик. Анан кийин 40 жашка чыккандагы, келдире окшо 36 жашка чыккандагы келишет. Анан текшерип көрүшөт дагы. Чачым айтпай эле койсун. Менен жүрөбү, билдимени жыттантып жүрөбү дегендей текшерип көрдү бүгүн Кудай турса. Кызыгар эмеден өттү. Бирок жакшы жагынан өттү, билип турам. Оюнгон союнгон деле көп көргөн жокмун. Ошол жерде таш турабыз. Бул жерге ошондо Мекке эмес, адамзаттын келип ажылыкка кыла турган жери. Ажылык деген сөз Аллаңды тап деген сөз да. Аны ошол жерде турабыз. Ушуну билип алып
уккан кишиге алып келип жүрөм. Жараткандын эми көп ыйык-челер көп экен да, ошолордун ар биринин сырларын ачып издегиле деген экен да. Ажылык деген сөз чынбы? Анан эле бир жерге барып эле дагы кайталама болуп калат экен да. Эми алдап тура сеники дагы. Издеп Мисалы көп болот. Азыр эле биз канча жерди кыдырып келдик. Жана эле Саймал таштагы таштардын көптүгүн карасаңыз, эми анын кайсы бирин окуп бүтөсүн? Мисалы да. Ошон үчүн Кудайдыкы чексиздиктей Мындай деген. жерлер жасалган себеби мындай да. Эгерде адам баласы баягы биздин ата бабадай болгон, төлөгөндөн баштап эле Кудай деп жашаган адам болгондо, негизи бияка деле келип кереги жок, мазарга деле барып кереги жок да. Эгер адам үйүндө отуруп эле Кудай тапкан адам болсо, биздин ата бабалар ушундай болгон. Мен деле уккан эмесмин, мазарга барып анан кийин мазарга тайыптыр, анан мынтиптир, анан көз ачып жок. Бизге ошо жашоосун эле туура жашагандыгы үчүн Кудай таап алып үйүндө отуруп эле прямой контакт жасап сурап ушинтип эле келген эл болгон да. Анан ушундай нерселердин баарын чыккан нерсеси бул ошол таппай калган адамдарды таптырыш үчүн, билдириш үчүн жасалган нерселер да. Бирок бул таштар менен ошол көчөтөн бери жүрөбүз го. Биринин артынан бири келишкен да, баягы тетиги чоң таш ошол биринчи атабыз келсе керек, биринчи партиялар. Андан кийинки ылдыйкылар, анан бул чечүүчүлөр да, бул решающий. Бул таш миссиясы негизи башкачараак да. Татаалыраак. Анан муну мен билем, тиги булдак айткан оор. Бирок кожомолдо ошол жанагы аста болсо айтып атканым ошол. Разыбыз. Мен буяка көп киши менен келем да, ошо келгенде кээ бир айтат, сүйлөсөңүз байке, сүйлөп атканда тетиги кулактан бир ата келип огуп атат дейт да. Аны азыр тиги маңдайдагы ташты карап отурам да, ар жакта атып койсоңуз ачыңдар. Беттеринен жайнаган энелердин аталарынын баштары турат да. Тет капталында бир бала тай чаап келди дагы. Берки башында болсо апалар, аталар чыгып атат. Бул эмнени билдирет? Булар ушул биздин сүйлөп аткан сөздөрүбүздү уккусу келип атат да. Анткени булар тиги чолпонтада ызылдаганды укпайт. Аяктагы биздин бийликтегилердин, молдокелердин сүйлөгөн сөздөрү булар үчүн жакпаган нерсе да, булар качып бияка келишет. Биздин бул оозубуздан чыккан сөздөр буларга жагат да. Өзүбүздү мактагандык эмес. Буларга бүгүн чындыкты тапкан киши керек болуп атат. Анан ошол биздин сөздөрүбүз ошол баары чындык деп айта албайбыз, бирок чындыкка жакынбыз да. Милицияда сөз бар. Следствие ведет направление деп. Анан Кудайым буйрса ошо бул биздин айткандарыбызда башкалардын айтканына караганда чындык көбүрөөк деген сөз да.